Бүгін қала басшысы Талайбек Сарыбашев Ош шаарында салынып жатқан балабақшаларға барды. Қала басшысы Ош шаардық Амир Темур жана Курманжан атка муниципалдык аймактык башкармалыктарында курулуп жатқан балабақшалардын курулушун жеринен текшерип чыкты. Кала башчысы Талайбек Сарыбашев алгач Курманжан атка муниципалдык аймактык башкармалыгында курулуп жаткан балабакчага барды. Мында балабакчанын сырткы көрүнүшү балдарга ылайыктуу болушу керектигин айтып, балдар аянтчасында курулуп жаткан курулуштарды сынга алды. Сарайга да кандай жасап айтады, сарайга. Балабакчанын курулушу өткөн жылдын июль айында башталган. Аны Мираж Профи курулуш компаниясы колго алган. Имараттын курулушун Ош шаардык мэриясы каржылап, ага 23 миллион 600 миң сом бөлгөн. Келишимдин негизинде аталган компания балабакчанын курулушун толугу менен бүткөрүп, ички жабдуу эмеректерин жасап бериши керек. Ал эми кала башчысы имараттын ички түзүлүшү менен таанышып жатып, балдарга жасалган эмеректердин сапаттуулугун текшерди. Не деген анда мына бала отурат, жаш бала отурат да мына караңызчы, үстүнө темир коюп коюпсуңар. Карабайсыңар, караңыз, айтпадым мен, ар бир нерсени жасап атканда караңыз. Сиз айттыңыз, сиз ошо жетекчи болдуңар, мына караш керек да. Олар отурат да мына, карабайчы. Азыр Талайбек Насырбекович айткандай, биз ал ошо проект боюнча ошондой каралып калган эле, биз аны оңдойбуз, обязательно буйруса. Оңдоп, эмди келишине чейин баягы недоделанный нерселерди бүтүрүп, азыр себеби бүтө элек да көп нерсебизчи. Снип боюнча 9 ай берилет экен өзүчү 100 орунду бала бакчага. Биз ошо август айында баштасак, июлдун аягында август айында баштасак, бул жактан 6 ай болот, ошо 6 айдын ичинде бүтө. Жаш балдарды, бул жакта жаш балдар, бул жакта душ, вентиляция. 120 орунга ылайыкташкан балабакча бардык шарттар менен курулат. Мында балдар үчүн сабак өтүүчү, уктоочу бөлмөлөр, ошондой эле ажатканасы дагы ичинде жайгашкан. Шаар мэри курулуш компаниясынын жетекчисине сапаттуу курууну тапшырды. Качан ачабыз атат? 12-сине болот эле туалетка сүйлөшүп баягы алдындагы асфальттык донарларын болот. 12-сине бирөө шаштырып атат. Ошо бизге да оор. Марттын аяктарына, мартта биз Норуздун ар жак тарабына ачсаңар болот. Просто качан дагы убакыт чозуп деп туруп кечиктирбейли. Андан соң Талайбек Сарыбашев Курманжан атка муниципалдык аймактык башкармалыгында курулуп жаткан бакчага барды. Бул бакчанын курулушу өткөн жылдын август айынын аягында башталган. Ага шаардык бюджеттен 23 миллион 979 миң сом бөлүнгөн. Кала башчысы курулуштун кечеңдеп жатканын айтып, келишилген убакытта бакча тапшырылышы керектигин белгиледи. Кар жаап сууп болгондугу үчүн көп жумуштарды баягы өзүнүн нормативи боюнча жасайбыз эми. Мисалы үчүн азыр опалубканы койсок 10 күнгө чечилме эте албайбыз. Ошо негизинен иш кичине чозулуп кетип атат. Атак Кудай буйруса марттын акырына тапшырабыз. Курулуштардын жүрүшү менен мына жеринде таанышып атабыз. Негизгисинен мындай жакшы эле курулуп атат. Бирок анча-мынча мындай сапат жагынан кетирилген кемчилдиктерди ошо куруп аткан компанияларга биз айттык. Ушуларды тез аранын ичинде оңдоп, мына өз убагында бүтүрүү. Кудай буйруса, мына март айынын аягына чейин 2 балабакчадан бүтөбүз деген сөздөрүн берип атат. Мен ушул март айынын аягына чейин ушул балабакчаларды бүтүрүп, Кудай буйруса ушул пайдаланууга беребиз. Ош шаардык мэриясы шаарды өнүктүрүү алкагында шаар тургундарын жогорку шарттагы балабакчалар менен камсыздайт. Ошондой эле Ош шаардык жапалак аймагында дагы бир балабакчанын курулушу жүрүп жатат. Жыл башында шаар аймагында 3 балабакча курулушу пландалган. Гүлнур Арапбай кызы, Айбек Үсөнұлы, жаңылыктар.